Rahim elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimli jana boğriker Allah Taala'nın ismin başlap hurmatı mekendeşlerim, barыңarga Allah Taala'nın tınçtığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdasham. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bugünkü sizler menen joluguşubuz özgöçö bul bizdin Sarı Çelekte Amangeldi agabız uşul jerde ötö adis, uşul jerde tuğulup öskön. Жақсы маалыматтарды уктукта сиздер менен бөлүшүүгө туура көрдүк. Амангелди агабыздын коногу бар экен, Алайдан келген Асылбек агабыз. Анда сөздү шу аксакалга берсек, шу биздин Сары Челек жөнүндө nasat.kg күйөрмандарга бир маалымат берип койсоңуз. Жарайт. Сары Челек коргунун жаралышы мындай балдар. 1959 жылы Верховный Советтен указ болот. Сары Челек аймагын корукка айландыруу боюнча. 60 жылдан баштап Сары Челек коругу иштей баштайт. Брежневдин заманынан экен. Анан Сары Челек коругунун аянты 24.000 гектар. Собственный территориясы. Андан сырткары буферный зонасы бар 18.000 гектар. Кошумча корук. Кыргызча кошумча корук деп коебуз. Анан бул жерде негизинен ЮНЕСКОдан келген комиссия көрүп кетип, ушул жерде корукту кол тийбестик статусун берели, жок болуп кетпесин деген максатта 79 жылы биосфера деген статус берген. Биосфералык статус бул кол тийбестик. Жаратылыштан ошо Алла Таала кандай жаратса, ошол жаратылышты сактоо максатында берип кеткен. Ошо 79 жылдан бери биздин корук биосфералык корук. Союздун учурунда Союз боюнча 7 биосфералык корук болсо, ошонун бири Сары Челек болгон. Советтер Союзунда 7 эле болгон. Ооба, 7 эле болгон. 70 жылдары. Ошол 7-нин бири Сары Челек болгон. Анан эми азыр биз Сары Челек көлүнүн жээгинде турабыз. Бул корук болгонго чейин бул көлдүн аты Тоскоол ата болгон. Тоскоол ата? Тоскоол ата. Анан бас корукту уюштуруп бүтүп, анан эми аты кыска, нуска ат болсо деген маслаат болуп, анан Сары Челек деген сөзгө токтогон. Сары Челек деген сөздүн болушу, мына бул көлдүн башында Сары Челек деген чоң мазар бар. Илгери эл көчүп чыкканда өткөн адамдардын сөөгүн ошол жерге коюлган. Ошон чоң мазарыбыз бар. Экинчи версия, мына ошол Сары Челек коругунун территориясына кирген адам байкаса, боору бүтүн арча жок. Бүт арчадан оюп алып пласт челек ийген. Арчанын өзүнөн көк тилип алып, ошо ал кезде биздин ушул Орто Азияга металл продукциясы келе элек кез болгон. Ошондон улам бул жергиликтүү эл биринчи аңчылык, анан кийин анча мынча кол өнөрчүлүк, ээр чаап, аяк кырып, челек ийип, анан бу арча жашында саргы кызгылт болот дагы, эскиргенде саргайып өскүрөт. Ошондон улам Сары Челек. Мына ушул эки версиянын негизинде Сары Челек деген атка конгон. Корук болуп аты Сары Челек болгонго чейин айыл Аркыт деп аталчу, көл Тоскоол ата деп аталчу. Анан баягы корукта атын Сары Челек койгондон кийин азыр биздин территория бүт эле Сары Челек болуп калды. Бир сөз Сары Челек деп түшүнөбүз. Эми мына бул көлдүн узундугу биз кыскача айтып коебуз, округлитетип 8 чакырым. Узундугу 8 чакырым. Туурасынын эң кең жерлери 2 чакырымга чейин жетет, анан кууш жерлери 600 метр. Анан биз азыр ушул жерде турабыз, жолдоштор. Мына бул жерде секиде мазар бар. Тоскоол атанын кабыры бар. Келгенбиз. Ошо бир кезде Тоскоол ата ушул жерде көрүп бүтүп, анан эгер мен көзүм өтүп кетсе, менин жазатымды ушул жерге койгула деп айткан осуяты бар экен. Ошол осуят боюнча ошол жерге коюлган.
Аксакалдардын айтканына караганда бул кабырдын азыркы турушу 4-чү жолу оңдолушу деп айтышат. 4-чү. Ошондо бир канча жыл? Эми көп жыл, эми биз источниктерден билебиз, араб туугандар 4-чү кылымдан баштап эле келе баштаган. Анан эми бул киши примерно 500-600 жылдарга туура келет. Анан эми да башка кандай дейбиз? Тереңдиги? Азыр тереңдиген жазышат 250 метрге чейин, что было возможно, ченедик. Нар жагын ченүүгө не подлежит. 200 метрге чейин? 250 метр. Анткени 250 метрден нар жагы карагай өйдө төмөн түшүп, аяка непроходимо болуп калган дейт. Көлдүн 70 метрине чейин жашоо бар, 70 метрден нар жагы сероводород жашоо жок. Кыскача көлдүн баяны ушундай. Анан эми деңиз деңгээлине бийиктиги? Буга келгенче биз алда жерден бир ашууду ашып түшөбүз буяка. Ал жер 2000 метр. Көлдүн өзү зеркаласы 1850 метрде турат. Мына зеркало деп көлдүн тегиздикти айтат, көлдүн үстүн айтып коет. Анан дагы кызык. Чөп чардын канчалык эме түрлөрү бар? Бул жерде аркар болбойт, жолдоштор. Бу жерде илбирс, айоо, сүлөөсүн, карышкыр, анан багы түлкү кашкулак деген кайда болсо деле бар. Анан тоочкилер бар, кийиктер. Учурунда корук тиги 96 жылга чейин зубурлар болгон. Аны тиги Беловежский пущадан алып келген. Анан азыр бизде ошол кезде корук жаңы иштеп турганда Иракы чыгыштан чаар бугу, анан кийин Европадан күрөң бугу алып келген экен. Эми ошолордон чаар бугу совсем жок болду. Анан күрөң бугу, анан аргындары бар. Азыр уштапта бар. Анын ичинен эми айуу, илбирс, сүлөөсүндөр эл аралык кызыл китеп коомунда турат. Эл аралык мааниде. Анан эми өсүмдүктөрдөн эми мындай эле жалпы эле айталы, жалпы дарак өсүмдүктөрүнүн, мөмө жемиштүү дарак өсүмдүктөрүнүн 26 түрү бар. Анан карагай парагайлардан мына бет алдыда турабыз. Пихта Семенова дейбиз, бул кызыл китепте турат. Мынагы Ельширенко ботанический аты, же болбосо Тяньшанский деп коет. Ошол карагайдын 2 түрү бар. Анан канаттуу куштар, мисалы үчүн республикада 370 деп эсептейбиз. Ошонун 150 ушул жерде кездешет. Кыргызстанда 370 барбы? 370 түрү бар. Келгин пелгини багы постоянно туруктуу жашоочулар менен эсептегенде 370 түрү бар. Анын ичинен 150 ушу биздин коруктун территориясында кездешет. Чоң рахмат сизге. Жакшы маалыматтар бериңиз. Бар болуң. Ден соолукта болуң. Бактыбызга, балдар чакан бактыса бар болуң. Асылбек ака, сизге да чоң рахмат. Азыр экөөңүздөр кичине сүйлөшүп атканда кулагыбыз сөзүңүздөргө конок болуп калды эле. Мен конок катарымда сурадым. Тарыхын айтып туста башта мен берип. Анан эми мен айыл чарба илимдеринин кандидатымын бул. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк жаатында жактагам. Жакшы. Мен бир 17-18 жыл нарында Союз учурунда направление деген нерсе бар эмеспи? Ошондо направление менен нарынга барып калып, жеңең экөөбүз 17 жыл жашап калып турубуз.